акаларыбыз экотек инспекцияда башта жетекчи болуп иштеген. Азыр бул мына ыкмага өзү кызыккан үчүн корулга, анан кийин ушул жерге ушул көчөттөрдүн эгүү ыкмасы көктөп кетишине бир 95% кепилдиги бар. Семинарды өтүп берейин деп жанагы биздин өзүбүздүн акабыз Нурдин ака кече бул жак менен байлашкан экен. Биз сүйлөшүп бүгүнкү күнгө белгиледик элек. Ал кишинин өзүнүн иштери чыгып калып, келе албай калып, бул жагы өзү келип, бүгүн сиздер менен жакшы баарлашып, өзүндө практически көрсөтүп берейин деп келип отурат. Шаршен эке өзү. Азыр көзүңүздөр менен көрөсүздөр, баарыңыздар ыкмалардын бардыгын. Айылдын тургундары кызыккандар, анан дагы азыр келишет. Келген дерсек чекесинен таанышып кете берер, Мындай жакыныраак келсеңиздер анда балар. Эмнеге отуруп алыңыздар? Күн жылуу азыр. Дагы жолу саламатсыздарбы, урматтуу агалар, сиңдилер. Мына Алла Тааланын ыйык орозо Рамазан айында жолошуп отурабыз. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Алла Таала элибизге, журтубузга бейпилдик берсин, тынччылык, молчулук берсин агалар. Мен сиздердин атайы чакырууңуздар боюнча келдим. Келген максатым биздин атайы долбоорубуз бар. Кылымдарга калчу бак, урпактарга азык зат деген долбоордун алдында атайы айылдарда ушундай бир иш-чаралар өткөзүп жүрөбүз да. Менин иштеген жерим боюнча тааныштырып кеттик өтүңүздөр. Азыр эми билесиздер, баарыңыздар эле ушул тоонун арасында жашаганда Кыргызстан мамлекети өзү тоолуу мамлекет болгондон кийин мына жылдан жылга жер сүрүлүүлөр, жер көчкүлөр көбөйүп атат. Факты менен айтканда, мына 1960-жылдары ушул Кыргызстанда кооптуу аймак деп ушу жылып кеткен, баягы көчкү жөө турган аймактарды 600 гана кооптуу аймак болгон экен да. Эмчесин эсептеши боюнча. Бүгүнкү күндө 60-жылдар алып өттү. 6000ден ашты, 7000ге чукулдап кетип атат. Өзүңүздөр да көрүп жүрөсүздөр, мына бир жыл келгенде мына бул жакта да бир билесиздер да, бир эки үйдү көчүргөнбүз эме сүрүлүп, мына могул жакта да жеңиздер бир сүрүлүп атат уже. Булардын баары себептүү. Эмне себептен актешти бүгүнкү күндө? Мына Кавлан көл деп өзү айтып турган эле айылыңыздарда. Убагында ушул жерде кавлан болгон. Туурабы? Көлдөчү. Легенда кылып турбайлы, ол чындык болгон. Ол убакытта, ол ошол мезгилдерде мындай жерибиз, азыркы жаткы тил менен айта берейин сиздерге түшүнүктүү болсун. Мындай жылаңач болгон эмес да. Мындайча айтканда, ушулардын баары токой болгон. Мына сиздер биз билбесек дагы биздин ата бубалар билет алар. Арча, карагай, кайың болгон турбагында табылгы, шилби болуп, ошол үчүн баягындай чырканак, ошол үчүн кавлан баарлаган жер болот, байырлаган жер болот да. Алардын баарын эми ошол убакта, ошол мезгилде будан 200 жыл, 150 жыл башта, одан да баштакта да азыркыдай свет болгон эмес. Көмүр болгон эмес, газ болгон эмес. Эми адам баласында жашоо керек экен. Мындайча айтканда 12 ай бою 365 күн биз ошолорду тиричиликке колдонуп жакканбыз да, туурабы алар? Ону моюнга алыш керек. Бирок ордуна эч нерсе эккен эмеспиз. Бул өзү табигаттын өзүнүн эмесинде, маселен, бир түп арча 300 литр сууга чейин испарение кылат. Мындайча айтканда, абага суу бөлүнүп чыгып турат да убагында. Баягы жаздан баштап жайга чейин. Андан кийин долоно, шилпи, ошолор дагы 50-60 литрден, андан кийин караган табалар 15-30 литрден. Же баягы жамгыр жаап, кар жаап, жердин алдында суу көкүлдөп, суу пайда болот да, чопого сапка чейин суу болот. Жаган жамгырлар, эриген карлар. Ошолорду испарение кылып, буулантып берип турган ошол бүгүнкүдөгү арча, кайын, карагайлардын бар убагында кыйылып кетип, мына бүгүн ошол убакка келип калдык. Мына ошо эң баягы активдешкен мезгилде келип калдык да. Эми азыр да кеч эмес абалар. Шудан баштап биз балдарга туура түшүнүк берип, өзүбүз айтып деп, эми арча, кайын эге албайбыз биз, бирок мөмөлүү багырак эгишибиз керек. Биздин алайга жаңгак, кагөрүк, то есть өрүк, мисте, бадам, кайнолу болот. Бешөөнүн эсепте тандап алдык ушул 5 өсүмдүктү. Булар как болот абалар?
какты сактасак дагы болот, узакка таштасак дагы ыңгайлуу, жесек азык зат болот, дарылык касиеттери бар. Билесиздер да алар. Ошондуктан мына бүгүнкү күнү экологиядан биз мына айрыкча биз Кыргызстанда ушу жаратылышты мындай маани бербей калды да эл. Илгерки бирок ошол убакта биз ата-бабалар маани берген. Өсүмдүктөргө дагы, жаныбарларга дагы атпай, ата турган мезгилде атып, азыр колунда мынтыгы бар адамдар көп эле айылда көргөн нерсесин атып жок кылып атабыз. Мен бир нерсеге таң калам да, ушуга чейин уга элекмин ушул. Кийик атып жептир, улар атып жеген экен, кегилик атып жеген экен. 100 жашан ашык жашаптыр. Же болбосо эбегейсиз палван болуп кеттир, ошол кийик атып жегендер, элик атып жегендер деп. Же уктуңуздарбы сиздер? Ондой деле болгон эмес. Эми шуну балдарга туура түшүндүрүп айтып, ал парандыларга да тийбеш керек, тиги жаныбарларга да тийбеш керек. Кийин келечекте биздин балдар китептен гана көрүп калат да, эгер биз ушундай мамиле кылсакчы, ушу боюнча кете турган болсок, китептен гана көрүп калат. Биз наоборот азыр ушул мезгилден баштап ошолорду сактап калышка аракет кылыш керек. Эми сактап калганда биз ошолорду биринчи ушул өсүмдүктөрдү кайрадан эгишибиз керек биз. Ошол ата-бала бугаларыбыз көргөн топойду кайрадан алып келишибиз керек биз. Мен айтып аткан азыркы 5 багаттагы өсүмдүк, мен айтып бердим сиздерге, булардын дарылык касиеттери да аябай күчтүү. Мына тоо арасында жашаган үчүн тоолуу жерлерде көбүнчө жүрөк оорулар көп болот да, биздечи. Врачтарга барсаң, сурасаңыздар айтат. Эмне кылыш керек десе, алар сөз айтат да, ушул кагойрүктөн эгер ар бир адам 3-4 кагойрүктү күнүнө жеп жүрсө, жүрөк оору болбойт, жүрөк оору болбойт деп айтат да. Мен көп уктум врачтарданчы. Андан кийин мына азыр көп эле ушул өт ооругандарды көрүп атабыз, өтүн алдыргандарды көрүп атабыз, туурабы алар? Баардык өтүндө ташы бар экен деп атпайбы? Вот кайнолунун касиети медицинада түздөн түз дары ичип же уколдоп баягы өттөгү ташты эритип түшүрө албайт экен да. А эгер ошол кайнолунун кагын жеп жүрсө, кайнолунун согун ичсе, компотун ичсе, ошол дейсине берип, ошол гана эритет экен. Медицинада айтып атат достор, барчы. Дарылык касиеттери караңыз. Жаңгактарды билесиз, дарылык касиеттерин. Мистеп адамды билесиз. Азыр эми мына баарыбыз ушул той-тоордо, башка немелерде ушул айрыкча ширттиктерде, конфет, печеньелерди биз ыңгабай эле балдарга берчү болуп калдык. Ал илгерки союз болгондой текшерген немелер жок, ал ким жасап атат? Баары частный. Кытайдан келип атат, Башактан келип атат, туурабы алар? А эгерде биз ошонун ордуна ушул азыркы өрүктүн кагын, мистенин кагын, бадамдын кагын берсек, бул алда канча ден соолугуна пайдалуу эмеспи? Ден соолугу чың болот, туурабы алар? Мен сиздерге бир неме айтып коеюн, ушундай бир. Мына биздин коңшулас Тажикстан өлкөсү бүгүнкү күндө экологияны сакташ боюнча бир 10 жыл алдыга кетип калды да. Ал жерде билесиздер да бир 7-8 жыл почти граждандык согуш болду. Ага карабай ушундай тез өсүп келатат да. Экологиясын сактап, алардын тоолору биздин тоолорго караганда бийик тоолор. Биздин тоолорго караганда дагы шагылдуу тоолор, ысык келет бизге карагандачы. Ошого карабай ар бир мектебинин бүгүн эң чоң мектептерин алып, эң алдында ушу 10 гектар жерге чейин жер алып өкмөттөрүнөн ошол жерге мисте, бадам, өрүк, жаңгак эгип, ошол мектептин экономикасын көтөрүп атат. Китеп болсо китеп алып атат, ремонт керек болсо краска баарын алып атат. Мамлекеттин колдогонун айтып көрүңүздөр эми. Ошол мектепте өстүрөт да, өрүк кагойрuk өстүрүп атат, жаңгак алып атат, тонналап, мисте алып атат. Ошол биринчи мамлекет ошол мектепти сатып алат экен. Сатып алып туруп, анан кимге берет буну? Кайра эле өзүнүн армиясы бар, аскерлери бар, милициясы бар, алар дечи. Ошолорго как тамак катары берет экен дагы. Анан баягы офицерлерди окутуп, тамак берет, ошол баягы мисте, бадамдардын алдындачы үйрөтөт экен. Мына ушуну мектептеги мына биздин армияда кызмат кылган балдардын карындаштары, инилери өстүрдү. Ушуну солдаттарга жеткизгиле деп. Казыр бир күн тамагына минусуна жаңгак кошсо, 2 күнү бадам, анан өрүк, армияда служба кылса, билесиздер да. Ошондой берет экен да, анан суроо берет экен солдаттарга. Мынабул мисте, бадам, жаңгак каяктан келди? Алар эми билбейт да. Мен айтпайм 10 жыл алда кетти. Эми 10 жыл биз алдыра кетип калды да.
десе айтады, базардан сатып келдік. Біздің аталар жөнінде жоқ, құрметті жокерлер. Бұны сілерден инілеріңер, қарындаштарыңар өстірді. Мектепте өстіріп атады. Мына біздің армия қуатты болсын, күшті болсын. Біздің мекенімізді өзің қарайында сақтасын деп атады. Емсілерді қылатмайсыңар. Мекенді көзі қарайда сақташ керек. Сілердің үшін иніңер, қарындашыңар ұшындай сілерге мамле қылып отқан болса. Деп көрдіңіздер ме? Қандай идея кетіп отады бұл жерде. Ошоны ұққан аскердегі балдар қызмет қылғысы келеді мекен үшін. Біз де ошоға барышымыз керек, құрметті ағалар. Ана неме, бұл азыркы ыкмаларды біздің қоңышласында Тажик өлкөлөрү, Өзбекстан, бұлар башта эле колдонуп келген екен. Буга чейинчи. Ал жерде билесиң, тембулук ысык болот аякта бизге караганда. Биздин жер Удай берген жерде 5 дейбиз да. Şu rayonda, şu Kavlan Köl'de aşık varsa en ısık olan yılları, oluyor 30-40 yıl olsun 27-26 gradus. Kalgan vakti da jayındası 24-23 gradus bizde. Öte meylünde. Onda çetkanda жақсы bir uğragan talda alıp dile, жақсы bir meylim kılıp durup sayıp koysa öse turgan yerde. Şunday jerde yaşap durup, alan özümüz şunday göçköye kavılıp, ekologiyаны сақтай албай қалсақ, сақтамасақ, ошо көңіл бұрмасақ, onda кейін біздің ұрпақтарымыз бізге рахмат емес, ондан надат айтышы мүмкін. Олар. Эми сіздерге дагы мисал айтып коем, біз ушул убакка чейин 4 түлүк малдын арасында жашап келгенбиз. 4 түлүк мал биздин эл багып келген, этин, тамаш катары, сүтүн тамаш катары, терisi, жүнүн, кийим-кечек катары. Бул эми баягы революцияга чейин, мындай айтканда 100 жыл башта баягы Ферганага чейин кыштап, Ферганадан кайра Алайга чейин, Чоңлайга чейин барып ушинтиргенбиз да мал багып. Революциядан кийин, 10 жылдан кийин ар мамлекеттин чек-арасы бекилип, ал жака да өтпөй калды, эч ким бизге да өтө албай калды алар. Туурабы? Мындай айтканда баягы жакшы билебиз, баягы бир атты аркандап койсоң, тегеренип, жери такыр билет го. Вот ошондой болуп калдык. Азыр биздин бүгүнкү күндө мына жайыттарыбыз, чөгөрүн жерлерибиз жылдан жылга өзүнүн баштагы чыгып аткан чөптөрү жок да, мында чыкпай калып атат. Мен акыркы мына 10 жылдык өзүм баамда, ата иликтөөмдө мен эле билген бир ошо 30 жылдан бери нар жагын билбесем да, кийин 30 жылдан бери мына мен жашаган жерлерде Төтөпан деген болот, аябай көп. Ширингүрүч деген чөп бар эле, Ысмалак деген чөп бар эле, Шамөрүк деген чөп бар эле, Жапай чөптөр бар эле. Мына бүгүн ошолордун баары жок болуп кетип атат. Кыргыздын жакшы бир макалы бар да, жакшы сөзү бар. Мал дейт, туягы менен 4 жеп, оозу менен 1 жейт дейт. Бул атай эми салыштырып айткан макалдары. Дагы макалы бар кыргыздын. Атанын малы, чатанын малы, атадан мал калсаң баккасын дейт. Туурабы? Эгер ар бир кыргыздын ушул философиясы, элдик макалын билип, ошону мындай кылып түшүнө билип, эмне себептен ушундай философия болуп калды, бизде макал калды десе, дүйнөдөгү эң акылдуу адамдар кыргыздардан чыкпак да. Мына башка чет мамлекеттеги элдер жазуусу бар экен, жазып китеп кылып калтырып атат. А биздин ата-бабалар бир эле макал менен 2 сөз менен түшүндүрүп коюп атат. Көрдүңүздөрбү? Талдай билсек, аябай тереңдешет да. Мен бир нерсе айтып коеюн, ушуга сизерге өзүгө жете турган болсун. Менин атам мындай ушу бетке бир 4 түк жаңга кеткен. Кашадан сырткары жерге жаңга кийип, өзү сугарып, карап, өзү өтүп кетти атам. Ана ошо 4 түк жаңга калган, эми кыргыздарда билесиздер, эң кичине баласы атанын ордун ээлеп калат да, калат. Жылда жаңгак пышканда ата айтат, келип жаңгак терип кеткиле, жаңгак пышты, ар кимге берип атам дейт. Эгер ошол жердеги атам 4 уyu же 4 жылкысы болуп, 4 кулдун быйыл мага бер десем, эмне болот эле? Туруш чыгат эле, туурабы? Жаңжал чыгат эле. Мен багып атсам, кантип берип коем сага дейт. А бакты өздөрү айтып атат, келип терип кет деп. Ошон үчүн баягы кыргыздын макалы баягы атадан мал калсаң бак калсын, мал калса бак калсын деген көрдүңөрбү, терең деген. Мына эч үстүганда көбүн неме ичи оорубайт. Өзү айтып атат, терип кет, ака, кел балдар менен терип кеткиле дейт. Ана 4 үйдүн торпого жетилип кетти деп айтпайт да. Же айтабы сиздерде? Айтпайт да.
Ошон үчүн баягы кыргыздын макалына аябай көңүл бурушубуз керек да. Мындай эми бул мөмөлүү будактар боюнча, мал боюнча көп макалдар бар бизде. Ошолордун баарын өзүбүз мындай ойлонуп, деме алсак, аябай терең философия, биздин ата бабаларыбыз өтө аябай акылдуу адамдар болгон экен да. Эми азыр мен сиздерге убактыңыздарды көп албайын. Мынабул биринчи ыкма, бул биз мынабул жерлердин баарына тоолор сашагандан кийин, тоолордун баарына сүрүлүп, мына эмнелер көрүнүп турат да, көрдүңүздөр, кызарган жар болуп, жылдан жылга көйүп кетип атат, тиги жерлерде турат, баары, жерлердин баары жылаңач болуп атат да. Ошол жерлерге суу жетпейт. Бирденке биз айтсак айтабыз, жок, о жерде суу жетпейт, курап калат дейбиз да. Жок, акаса кууратпай, сугарбай эксек болот экен, тушмасакчы. Мына азыр талаанын баары жүн. Жүндү иштете албай калып дагы ошол жайлоодо эле кыркып коюп эле ошол жерде калып кетип атат. Кээ бир совест адамдарыбыз, меймандорлорубуз көмүп же өрттөп атат. Бул көрүп жүрбөйлүбү, туурабы балар? Мына сатташтууларга барсак, баягы демелерге барсак, талаанын баары жүн. Баары кыркып таштап койгон, шамалга учуп, чөпкө аралашып, мал менен жүрөт. Ошол жүндүн касиети биринчи нымдуулукту сактайт. Мен силерге азыр көрсөтөм. Экинчи касиети ар бир мына биздин топуракта йод деген элемент болот да өзү. Йод деген элемент бул адамдын баласына да ден соолугуна, мөмөлүү багдарактарга, жаныбарларга баарына керектүү элемент йод. Биздин топуракта аябай аз санда, жок кесе да. Билесиздер да, илгери мына сиздер аксакалдар билесиздер, медицинада азыр йод колдонуп калды. Биздин чоң ата чоңөнлөрүбүздүн убагында, мен кичине бала кезимде урмушу болот эле мындай шапаттай. Постоянно алып жүрүп эле жайлоого өндө. Бир жериңи тилип же кесип алсаң, урмушуну күйгүзүп туруп басканда сразу токтойт эле каны. Көрдүңүздөрбү? Ал жерде йод бар үчүн баягы кан токтотуп атат. Ынандыңыздарбы? Жүнүн составында йод бар экен. Экинчи, баягы мен айтып аткан экинчи жагы ошол мөмөлүү багдарактар ар дайым тамырынан ным менен кошо йод алып турат. Биздин топуракта йод аябай аз. Салыштырмалуу биздин Алайда дагы, башка жерлерде кырсал маселелерде йод топурак арасында аябай аз да. Мына эки жагынан пайдалуу болуп атат. Үчүнчү жагы биз бүгүнкү баягы талаанын бар жүн болуп кетти эле, bundan кийин таштабай, баарын чогултуп келип, алып келип, Кудай буйрса, быйыл дагы кеч эмес, элиге дагы кийинки жылдарда ушу балдарыбызды баарын ушундай кылып анандай беттерди мына өкмөт үйдө турат, өкмөттөн тосалдар берет. Үлүшкө тиген жерлериңиздер бар. Мен айтканым жок силерге, үлүштүн баарын тосуп алгыла депчи. 1 гектар жериңер болсо, 20 сотыгын быйыл тосуңуздар, 5 жыл караңыздар. 5 жыл баягы мен айткан 5 немени эгип алып туруп. 5 жылдан кийин аны эшек дагы кажый албайт, эчки дагы кажый албайт, өзүнөн өзү түшүн бере берет. Кийинки 5 жылдыкта дагы 20 сотык сеткасын алып туруп, кийинки жак тосуңуздар, ал жерге мал жайылып жүрө берсин, чөбөн өрөңүздөр арасынан туурабалар кылсак болот. Баягы туура түшүнүп, элге түшүндүрүп айтыш керек да. Баягы кээ бирлер айтып, тоскондо эле сразу как будто аланын баарын тосуп алгандай эле неме болуп калабыз да. Жок, тоскулада баягындай шахматный порядкта тосуп, арасына мал жайып, кийин 5 жылдан кийин аярлашып коюп, биги жер тоссок, биз малды дагы ошо багып кетип атабыз. Кошумча киреше дагы алып атабыз үй бүлөгө. Жердин деградациядан, экологиясын сактап калып атабыз эрозияданчы. Мен дагы нерсе айтып коеюн. Биз эми баягы кыргыз ушундай момун калкпыз да. Мына Кавказдын элдери, мен 84 жыл болдум. Ал жердин эли аз эмгек жумшап, көп пайда алууну ушундай өздөштүргөн да. Багбанчылык да көп кылат экен. Мына бизде 40 күнгөй деген барга Күлчөдө. Ошо 40 күнгөй деген жеринде ушундай район сеттерине бардым, ошол жерде бар экен, башына чейин жүзүм болуп кетти. Башына чейин. Ошол каналдан эле суу ичет экен, ошо башына чейин жылдан жылга арка кылып өстүрүп отуруп, 30-40 жылда мындай тоонун бети полный жүзүм болуп кетти. А сууну ошо жер түздөп эле каналдан ичет экен. Көрдүңүздөрбү кандай илимдин изденип ататаларчы. Бизде да болот. Биздин мына Күлчөнүн ошо 40 күнгөйүнө жүзүм да болот, мына чүйдүн жүзүмдөрү бар, атайы сорттор бар. Ширин бадам болот, ал жерге өрүк болот. Кылбай атабыз да. Анда урматтуу агалар,
Сіздерде дағы суроо болса егер түшүнбөгөн мага берсеңиздер, балки мен үстүрттөн айтып коюп, терең айта албай калгандармын сиздерге жооп берсем, анан практически мен сиздерге көрсөтөйүн эгиштин жолдорун. Мына оңой эле бекен, эч кандай илим кереги жок. Суу чыкпайт. Мына дагы нерсе айтып коюйн, азыр жолдо келип мен мына балдарга көрсөтүп келдим, ошондо келаткандачы. Белдин нарк бетинде бир 200 метр нары жак бетинде жолдун боюнда өрүк өсүп турат. Мен 4-5 жылдан бери паамдайм да. Айнан Кудай шуну бирөө жок кылып койбойсо экен ушу. Ушул жерде түшүм жегенде кичине элибизге эсине түшөбү экен ушул жер. Көлөкөлөп отуруп өрүгүн жегенде, тоонун башында да болот турбайбы? Мына биздин белде болуп атат деп айтап экен деп, бүгүн карасам, Кудайга шүгүр, гүлүм төгүп калыптыр. Жакшына бир өсүп атыптыр. Вот ошол эле бетте наркы апатектен чыгып кеткенде дагы вот ылдыйракта экен, мына булар көрсөтүп биректе болуп калды, бүгүн гүлдөп атат тоонун арасында. Эми баягы бул канаттуулар жасаган иши да, адам тиккен эмес эргечи, адам вообще күч жумшаган эмес. Наркы үйдөгү кашан ичиндеги пишип аткан өрүктөн сагызган, узгун, пактек, кептелдер пушкан баалында жеп, ошол жерден чокуп келип, караганын башында отуруп жеп, сөгү түшүп, караң таны түшүп, ошодон өсүп атат, көрдүңүздөрбү? Ал бир 30 жылда, 25 жылда зор өстү. Жылда чыккан мал жеп, 1-2 сантиметрден кошулуп отуруп, эми көрүндү. Ал эми биз 5 жылда өсүрсөк болот да тосуп коюп. 5 жылда жер отуруп өсүрсөк канча иш кылат элекпиз? Көрдүңүздөрбү, ошол парандачылыкта иш кылып элекпиз да. Кечээ мен мына Борулга барганда, баягы мына сизге көрүнүп турат, Узун жылга деген жылга бар. Мына 100 түптөн ашып калды. Гүлдөгөнү 100 түптөн ашты. А гүлдөйлектери ал 200 дагы турат. Айттым, бир 5 жылга чейин эч ким тийбесе, ошо жер чоң дүппүйгөн столдун бак болот да, өргүз ары болот. Абалар. Кылсак болот, маани бериш керек, зерикпеш керек. Биз өзүбүздү келечек мына жаш муундарды, балдарыбызды, неберелерибизди ойлош керек. Ушулар байгер жашасын. Ушуларга бир бак тийип коеюн. Келечекте ошолор да улап кетсин деп азыр 5 жыл эмгектенип койсок, ошо балдар калган үйрөтүп койсо өздөрү улап кетет абалар. Туурабы? Зерикпей керек. Зерикпей жасап коюш керек. Мен азыр ошонун ыкпасын көрсөтүп берейин сиздерге онда. Башында мен айтып аткан ыкма азыр. Биринчи жолу гана отургузуп атканда гана 10 литр суу куюлат. Ол ошол боюнча 50 жыл түшүм береби, 100 жыл түшүм береби, суу куюлбайт ошол боюнчачы. Биринчи куюлган себеби жүн сууга чылангандан кийин үстүнө тупурак таштайбыз да, ал тупурак түшкөндөн автоматически гиз болуп калат да. Ошол 10-12 сантиметр тупурак салындагы гизди от жагып көрүң, кургайбы экен. Кургабайт да ал. А тем более биздин мээлин мына немебизде такыр кургабайт. Жаздакы жамгыр менен өзүнө гүпкө болуп сиңирип калат да, ошол до сентябрга чейин ошодон гана питация кылып турат. Дагы нерсе айтып коеюн, биз мындай жылкыга көп маани беребиз, жылкыга маани берип, ушул тайында, унанда курутуп коюптур да дейбиз да. Расават чыкмак экен ошону дейбиз. Мынау көчөттү дагы эккенден баштап түшүмгө чейин эгер суудан мүчүп калса, жакшы суу ичпей калса, бул баягы оорулуу сыяктуу болуп калат. Баягы полнесение деп коет, болсо баягы өзүнүн деңгээлинде түшүм бербей калат да, өсүшү мүмкүн. Бирок араңжан немедей болуп ыргалжан болуп калат да. Эгер постоянный суу ичип турган болсо, бул баягы биздин ыкма менен көрөсүздөр бул. Ар түшүм бергенден баштап жылда түшүм берет. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн азыркы ыкма бизге аябай ыңгайлуу ыкма. Биздин колдон келе турган ыкма. Кечээ семинарда орунда айтып атпайбы бирөө? Вот дейт. Кыргыздын ишин таап бердиң бизге. Кыргыздын иши экен бул дейт. Оңой экен дейт. Бир жолу эгип коюп эле түшүп алсак болот экен дейт. Биз ушундай калкпыз да. Биздин мына жакын коңшуларыбыз Кытайды айтпай эле коелу. Кытай атай жер жасап атат булар дегиш үчүн. Мына өзбектер, тажиктер булар акчачылыкка аябай маани берет. Ошол жерден эле үй бүлөсүн багып, ошол жерден эле байып атат. Качан көчкөндө бул биз кеч калып калабыз да. Көчкөнгө чейин жасаш керек. Көчкөндө, же көчкөндө, же сүрүлгөндө алдыдагы баягы тагында чопо деп атпайбы, кызыл тупрактар бар экен, көк тупрактар бар. Ошол менен гүлдүк атпай аралашып кеткенде, бул ар кандай өсүмдүктөр өсүшүнө тосолдук болот да. Качан көчкүнү күтүп отурбай, көчкүнү болтурбаштан азыртан эгип алыш керек. Көчкү жасабайчы. А эми көчкү түшүп кеткен жерлерде айыргыда эгишке керек эми. Ошол жер көчкү болуп калбай,
азыртан киришип, егип ошол жерде өзү сүрүп кетишибиз керек алар. Шкариксе болот кызлар. Болот. Эми баягы кып-кызыл неме болуп жердемиз. Кандай дейсиз? İştirip salabız. Жок, эккенге көктөндөргө эч ким штраф салбайт. Наоборот, кыйса, ошол өсүмдөр жок болсо, анда штраф салат, конечно. Ал эми эгип атсаңыз, көктөндөрүп атсаңыз, ким штраф салат эле? Наоборот, рахмат айтат. Бали дейт азамат, мына алып беттин барын дейт, бак кылып коюптур дейт. Штраф жок анда алар. Эгиңиздер сөз. Немеде bizde şu parandan nemesi var. Çirkanak var da. Özünün özü ne olgun. Hazır küçük jakşı oldu. Başalat oşalar bayağında şimdi. Ne alma. Albay bu. Bebe albay. Kadar işte kemesi ona Kızıltaş'ta örük var. Gördünüz mü? Men bayağı tartıp geldim gördüm. O şu kırda eken. Çok kırda. Kırda. Kırda var tarttılar. Güldöptür. Örükken bilmedim bırak. Örük eken de. Paranda paragan. Paranda çalıp biz iş kılmaya atabız da. Eğer şu 5 yıl, 6 yıl, her yıl embektensek biz. Avlan köyde bu belden aşkanda, tigi belden aşkanda şu appak aprel ayında appak olup tursa turistin var şu yerge geledi. Avlan köyge barayın. Aprelde örük gülde etken şunday sonuma geldi. Japonlar sakura baktın atpayбы? O sakura bizde de turata şunday olupçu. Badam örük bir mezgilde güldeydi. Appak bolup tursa, koz bolup tursa, barca suqtan atты, barca gelip göreyин deydi da. Avlan kölді göreyин deydi. Turabalar oşol üçün azırtan bizi sapası gerek. Balam жасайды, ерім жасайды дебей. Biz жасаш керек. Biz оларға көрсетишибиз керек. Ошолор көрүп, ошолор улантып кетиш керек алар. Bir buldozerмен sürüp tegizde анан Андан кийин сата албай калдык, алмалардын баары жок болду. Себеби 15 тонна, 10 тонна алманы bir үй эле жеп түгөт, ошондочу. Азыр мен айтып аткан өсүмдүктөр буну 1 жыл 2 жыл сактап коесуздар. Эчтеке болбойт. Так кылып коесуздар, тура берет. Ошон вот эң жакшы суроо. Мына эгер биз кыймылдай баштасак, мына бизде Лескоз деген бар районда турабы? Вот ошолордун иши, се алар күтөнүп кылат. Эл талап кыла турган болсо, аларда кызыгат. Се алар жакшы сортторду алып келсе, өрүктүн кандек деген, спарек деген сорттору бар. Аябай сонун башта калып турган ширин. Алардагы кой ушу элдик талап кылды, сатайын деп аларда кыймылдайт да. А бизде талап болбогон үчүн аларда отурат азыр бүгүн. Эч нерсе кылбай. Андан кийин айыл өкмөттүн өзүндө жасаш керек. Мисалы үчүн баягы орустардын мичирине окшогон ар бир айылда бар экен адамдар. Кызыкканчы. Вот ошолор жасаса болот. Жакшы үчүндөрдү алып келип, кыйыштырып, айтып, деп сатса, өзүнүн үй бүлөсүнө да экономикасы пайда болот, элге да пайда болот. Бир аябай коркунучтуу жагы бар да, мына караңыздар, туура айтасыздар. Азыр алып келген көчөттөрдү эгер биз алданып калсак, маселен мына жакшы көчөт, ушул кандек, жолсо спарек, ушундай жакшы көчөт сата турган болсо, 5-6 жыл күтүп атпайдыбы? Качан түшүнгө чейин. Түшүнгө келгенде башка болуп чыгып калса, көрүңөрбү, 6 жыл убакыт кетип калат. Ошон үчүн мүмкүнчүлүк болсо, өзүбүз жасаганыбыз аябай жакшы. Өзүбүз жасакчы, ушул айыл өкмөтүнүн деңгээлинде жасасак болот, ар бир айылда жасасак болот, райондун деңгээлинде жасасак болот. Эми мына Кадамжайдан, ол жак бул жактан алып келип атабыз, бирок баягында өзүбүз самаган, өзүбүз жакшы көчөт чыкпай атат да, билип атасыздар. Эми ал жерден изилдеш керек, жаш адамдарды табыш керек. Вот ошондо гана тапса болот. Баягы тааныш аркылуу, бир достор аркылуу, тууган аркылуу алар алдабай сатат. Анан базардагы немелерге эми мен баары эле жаман дей албайм. Арасына ошо чыгып калса, адамдын көңүлү ренжип калат да. Мен эккеним баягында чыкпай калды деген неме болуп калат да. Ошон үчүн уюштуруп туруп жакшы бирөөгө ошондой сенин баягы түшүнүгүң бар, жолсо ийиң бар боюнча күтөнүк кылып жаса деп. Иним. Анан элге сат десең, Үйөргө саткыла, ашкан, районго барып саткыла, башкага барып саткыла. Бул өзүнчө бизнес да, бул дагычы. Бизнестин түрү да. Азыр ушундай көчөт сатып байгандар көп аябай бизде. Бизде эмес, Европада алып келет көчөттөрдү. Карликой, поликарликойду алып келет. Гүлдөрдүн көчөттөрүн алып келет. Эмне үчүн өзү кыла албайбыз ушуну? Кылсак болот, мани бербейбиз да. Ушунча болуп калды, дагы нерсе айтып коем. Мына лейлекти жакшы билесиздер да. Союздун убагында ошол бир дефтин главный инженери немис кишкен. Кыргыздын арасында жүрүп, жакшы Кыргызстан үйрөнүп алган кишкен. Анан бир айылга туташтырып 70-жылга болсо жол салып атып, анан кийин көрүптүр. Эми электи билесиздер, мындай бет келген мындай таштуу жер бар. Жерде жапайып адамдар өскөнү көргөн экен. Анан жол салып кетип атып өзү. Анан значит берки
миштемен бадам ексем болгудай. Деп болгондон өзү водовоз бар, мезгилде рабочийлер бар. Анан пол егип кетип 2-3 катар кылып, егип ошо 3-4 километр чейин егип баягы жолдун немесинен убакыттап сугарып водовоз менен бал егиштеп, ресторандар ишти баштады, аягы чейин чыгат. Ошентип атсадан кийин кыргыздар жалылдын келткан батчан кел атыбандан кийин бал жерге немис эмне кылып атасың? Миште бадам эгип атат. Санан немис баш жок турбайбы сенде? Көрдүңбү мына эчкини жеп коет бул бадам миштем дептир. Санан немистер бош келбей убакыт келет аксагал дептир. Сиздин эчкиңизди ушу мен эккен миште менен бадам жеп коет дептир. Деп анан алар кетип калат. Немис барып өстүрөт, түшүмгө киргизет. И союз таркап кетти да. Эми жол немис барбы жокпу билбейбиз дейт. Ошол аксагал айтып. Азыр немистин эккен миште бадамдарын дейт. Атабыз, чоңатабыз экендер ыйлап алганбыз эсептеп дейт. Эчкинин баарын жок кылдык дейт. Эчкинин аркасынан бир бала сөз кетет эле дейт, күнүгө дейт, кайтарып дейт. Bir tüp deyt, bir ulakты беріп өтпай deyt, bir tüp badam deyt. 300 сом, 400 сом базарда турабы. 3000-4000-ге bir ешкі келіп өтпайбы ошо мезгилде. Ошентип ешкинин баарын жойдук дейт. Биз вот ошо немистин берген багып үйрөнүп дейт, эми дейт, баягы көйдө баштадык биз дейт. Ошол аркасында эсмейт. Көрдүңүздөрбү? Издеген адам, көз жеткен адам. Ошол өзү айтты, ошо аксакал айтты, элек аксакал. Мына бөлүп алганбыз дейт. Аксыда да ошондой экен да. Мына терең эмес, буну кеңирээк казыш керек. Себеби тамыр жака таркайт да. Эгер биз оозун азыраак кылып, буягы мындай кеңейтсек, бул аябай жакшы болот наурат. Мына көрдүңүздөр, булар. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына кайнолунун көчөтү. Мына салдык жердин үстүнө. Мына жүн гана ар бир көчөткө 3 килограмм жүн. Мында bir koy taşıdak. Vermez mi kanıma? Vermez. Bu жазгы güzel mi? Eң жакшысы ушу жүндү жок кылган жери жакшы экен да, ушу калкууларда. Пайдасы. Мына көрдүңүздөр, жүндү андай кылып салабыз биз. Üstüne kork böyle basıp Baya men payda жағын айтып бердім ғой сіздерге. Birinci пайдасы бұл нымсақтайды. Екінші пайдасы йод составы көп жүнді. Біздің топырақта йод составы аябай аз. Біздің Алайда, Қырғызстанда топырақ составында йод аз да. Бұл йод организмге керекті элемент. Адам баласына болу, жануарларға болу, өзүңтөргө болу керектүү. Мына алда айтып Мына. Егер мына окуңуздар. Суну бериңиздер. Күнүмчө күйүбүз башкан эле. Мына көрүңүздөр абалар. Мына сууну куйдук биз. Сууну куйганда бул кыргызча айтканда мышка бардыгы суу, эм, жүн. Бутылдап суу болуп калды да, көрдүңүздөр мына. Эми ушуга биз кайра өзүнүн тупрагын салабыз. Мына. Мына сууну болду. Бир эле жолу эгип аткан мезгилде гана коебуз. Себеби азыр жүн таштап койсок да болот эле. Себеби жамгыр жаабай калса, кыйлыга барып мындан сактайт да, ага чейин мына көчөт мүчүп калат. Сыра суу куюп койсок, бул тап тар болуп калды да. Азыр жерге түшкөндөн баштап бул өзүнүн ишин баштай берет. Өнө турган. Көрдүңүздөрбү балдар? Ошон үчүн зерикпей толорго чыкканда суу эсептеп, сууну алып барып ошол жерге эшек, кегир, ат бар, билек бар. Тура алып чыгып, ошол жерге нем кылганда ошондой кылып эгесиздер. Мына мындай кылып салдык. Сөзсүз мындай тебелеп койсоңуздар, баягы аба калбайт ал жердечи. Тамыр ачылып калбайт, аба калбай алат дагы. Кийин бияктан да аба кирбейт ал жакачы. Тереңди канча сантиметр сууаш керек экен? Тамыр кала берет. Тереңдиги сөзсүз 20
santimetrden kем kullanırlar. 20 santimetr. Себебі ал жерге тереңірек отырғанда үстінде жүн дагы түсіп жатат. Анын тупрагындагы мына неме керек та, ашырбайтчы. Трамбовка кылып барын салып чыгыш керек мында кылып. Мына көрдүңүзбү, бир эле жол эгип атканда гана суу куйлат. Ол башка Kayıttan kısa su çeteler. болду испейт. Su içiyor. Болду, эми ушу жамгыр менен Allah taram suar berdi. жамгыр менен суу ичет. Эч кандай суу качып болбойт. Анан малдан гана коруш керек. Анан дагы бир жери, маселен, суу бар үйлөр бар да, суусу бар, а? О жерге жүн салбаңыздар. Себеби анда көп суу сорулат дагы чиритип коет тамырды. Азыркы кыма мына тоо орунна суу чыкпаган жерге, кайракы жерлерге Düşündünüz arabalar. Evet şunu. Ben şurayı dedim. Kayrakçı mukaç serek işin gibi. Senin adam. Su açıyor olsa. Bari özüne geç gerek. Bari özünde ülüşüngör. Çoğurun yerler bari. Çıkıp bana deme kılıp koysam ne olur? O mektepte karar. Kaçlar deyiz? O da gün koyup koysa bunu öğrenemez. Olunca tavır al kaldı, onu söyleseniz olursa öyle. Namsaktaydı da. Vaktыңыздар болсочу, эгер убакыт болсо, эгер ким өзөкүп отурмаса, азыр көчкөн тупракты алып туруп эле, тамырга чейинчи, сууруп албайт. Мында калтырып алат дагы, жүнү салып туруп, кайра коюп коет эч немеси жок. Просто тамырды кыркпаш керек. Алып атканда тамыр кыркпайлар. Yok iyi su koymak gerek da. Кийин суу койбойт, болду, ошол боюнча сөөрөт ал. Мына бул Su koysa bay dün yeme bak. билесиздер да, жүн жердин алдында 10-15 жылсыз чирибейт. Кийиз тон билесиз, тем более кийиз чирибейт. А 10-15 жылга чейин бунун тамыры 2,5 метр 3 метр чейин түшүп кетет. Анда 50 градус болсо дагы бул куурабайт деген нерсе. Себеби о жердин тагынан. Ооба, көрдүңүздөрбү? Жүндүн эки жактан тийгизип аткан мөмөлү бар тракторго. Жолун. Мына көрдүңүздөрбү, оңойлоо экен, кылса болот. Зерикпей эле тосуп туруп, ана жерди малдан тосуп туруп эле. Төк тоспойсуздар. 5 жылдан кийин алып коесуздар. Азыр айтып аткан жаңгакты дагы көрдүңүздөргө, өрүктү дагы, миште бадамды дагы, кайнолду дагы кажый албайт ичирсе. Катык болот аябай. Катык болот да кажый албайт. Кайнолду алып калса күн бирок баягы живущий деп коет. Бул өтө мындай айтканда жашоого аябай неме да, биягын жесе дагы биягынан чыгып кетет да, оролупчу. Тиги класс барга жапай класс, ошол сыяктуу кайнолдагы. Кээ бир немелерди кичине жегендейине курап калат да. Алма рот шошкон. А бирок бул аябай ошондой жеген да кичине эле жерине илешип калса болду, көйтүп кете берет да. Анча кажанга кайнолдун тандаганыбыз ошол. Анан бул өзүнөн өзү көбөйүп да кете берет. Данеге чөт тамыр чалып ушундай көбөйүп кете берет. Башкаларга карагандачы. Мына жерге түшүнө кетип болсо да 20 жылда башта өзүнөн өзү ана бет кайнал болуп жатып калат да. Буну түшүндүңүздөр алар, жүк менен экенди, эми таш менен экенин көрсөтөйүн силерге. Боордун алып, ливой багырасы отуруп жатканда. Мына азыркындай эле эмени алып кел. Мына тамырды салып атканда сөз маани бериңиздер. Кээ бирде мындай үстүгө чыгып калат да, узун тамыр болсочу, кол менен зерикпей тупрактарын түшүрүп, мындай кылып тупрак менен бастырып коесуздар. Эми буга кадимкидей эле өзүнүн тупрагын салабыз кайра. Буну экинчи ыкмабыз да бул таш менен, тупрагын салабыз. Суу барбы? Судан коелу. Айландырып. Себеби баягы жамгырды күтпейт дагы, азыркы минутадан баштап тазынын сактап калды бердичи. Жамгырды күтүп отурбайт азыр. Сразу суу куйганын себеби ошол. Мына кайра калгандардын баарын салабыз. Тупрактардын баарын. Азыр тупрактын баарын салабыз бугачы. Азыр үстүнө таш койгонубузда
салмақ болады да, жүк түседі. Түсінесіз, бұл жерге. Мына отырғыздық. Ташты резервлен. Мен не себептен таштымай бастаңыз? Баяқты сіздерде бағасы жақтарда содан ташты да, бірақ осы жерде арч өсіп отырады, адам өсіп отырады, бар өсіп отырады. Ошондай ташты жерлерді қорқпай ала берсеңдер болады, арендаға өкмөттөн ташты жерлерге дагы. Мына ушундай кылып казылгандан кийин таштардын баарын кайра тизип чыгабыз, анандай кылып айланасына. Anam kaç, arenda kalandı, böyle kaydalı var, sana çara. Kendişkalı var. Korabalan alı var. Anam dedi, bilmeyecek gelirken akazı böldük böyle akazı kanıcı, bakarsanı kanıcı dedi. Atakazı'nın kılıcı dedi. Neyim param dedi. Yakılma gibi dedi. Aslanlıklarını kim koruydu? Aman gibi yay var öyle mi? Çelim ne dedi. Ana camgırın şeyden de yetişip nımdığını varmaydı ki de taşa. Günde 25 ötte dayanır. Bunun da iki sapatı var taştın da hazır. Buna taştı üydük. Görüyorsunuz da. Жаңбыр жағанда, қар жағанда жаңбыр шөптағы арасында су сіңіп кетеді. Су сіңіп кетеді. Мына ол екі қатарға чейін ғана құрғайды таш, күн тигенде, күн ысқанда. Қалған тағындаки қатмардағын таш тағы құрғайды, алына топырақ тағы құрғайды. Егер ішенбесеңіздер, жайында чорық мезгілде сол чорықта шыққан таштарды қараңыздар елі, алдынан сөзсіз сөлжан шығады, нім болады. Нім болған үшін сөлжан шығады. Ташты қасеті көріңіздер, үсті ысып атады, тәгі нім сақтап тұрады. Қаншалық ысықты мынау отражение, мынау емеге береді. Көшетке береді, ысықтықты. Тәгі нім. Келгенше суын алады, тез өсіп екен. Дағы бір немесі, қоқыстан ашылып қалған болса дағы, мал тәгін жей албайды. Қоқыстан ашылып қалған болса, шөл қашап ашылып қалған болса, бәкінде болса, мал жей албайды дағы, бұяғын жеп қалған сөз дағы. Қайта мынау жақтан жаңа бұтақтар шығып, дағы өсіп кетеді. Көрдіңіздер бе? Бұның пайдасын. Ошон үшін ташты жерлерді дағы, сайларды, ташты жерлерді сөзсіз ұшыл ықмамен ағылып, өзі болады. Бұл жер таш екен, сай екен, өспейді екен, болмайды екен демеңіздер. Көтесіп беріп ма сіздерге. Ошон қорықпай алып, сөзсіз егіш керек. Бұларды. Бірле жолмен сылтасы мына. Балдарыңызды естіп барып, бір жылда егіп қойсаңыз 20 сотық жерге 100 түп, 200 түп. Малдан қарап тұрсаңыз 5 жыл. Болды, қалған ошол өмір бойы 50 жыл, 60 жыл сізден ұрпағыңыздар ошол жерде. Ошол мөмін, азығын сатады, бақ қылады. Кімде қандай сұрау бар, түсінбей қалдыңыздар ба? Бадамды деле барын ушундай кылса. Бар жоқ үшін себебі мен айтып отырмын, қайрақы жерге, мынау сулы жерге болбайды, азық ықмалар. Себебі өзінің сусы жетіп отпайды. Біз мынау тоғының борларына мына су шықпайды да. Шыққан суғырау судағы өте опасный. Мұндай өте қорқынышты да тоғыны. Себебі бірде болса бірде сөз жылып кетші мүмкін. Бұндай көйле болды мұндай сулчайларшы. Ошон үшін тоғыға арық шығартын керек жоқ. Мынау ушул ықмалармен ғана егесіздер. Сіздерде тем более ондай суыңыздар деле жоқ арасыға тұрған тоғыларға жетпейді. Ошон үшін мына сіздерге ыңғайлы ықма. Балдарға үйретіп қойсаңыздар, қыздар келді, барында үйреніп алсаңыздар, егер ұшыға өтіп
баққыла тұрған болсақ, құдай шүкір, әрбір үйлерінің экономикасына көтеріледі. Қаншалық біз районда көп өндірсек, ошоншалық тез сатабыз, жақсы сатабыз. Сіз еле өндіріп қалған өндірмесе, сіз ашып барсақ Гүлчені ғана базарына сатасыз. Егер район бойынша өндірсек, біз қорықпай Қытайға сатышымыз мүмкін, Турцияға сатышымыз мүмкін, қымбат бағаға. Алар қызығады да қаншалық көп болса, тауар ашады, ошоға келешеді да алар. Şu iki kımanı biriktirip olsun. Ananı yeme oldu. Şu nasıl öyle taş koysa? Taş koyup Ananın üstüne taş koyup. Dağı. Ökönü biriktirip. Onu sizге түсіндірейін бе? Мына мыймашылыққа бардыңыз, алдында шорпамен ет тартып жеп алдыңыз, артынан аш келді, онда жеп қойдыңыз. Жоқ қойды да. Еш зиялы жоқ. Шыны көріңіздер. Бұл ондай қылғанда біз қырғыз емшілігінің тонын башын баққылы еділік біз. Жүнді дағы салып таштағы қойғанда шы. Қайтя өкөнің бүресін атқарады отпайын ба? Өкөнің бүресін бізге ең оңай жағын айтып отыр сіздерге ше. Ояққа ташты кім таш етті десеңіз? Жүн салып егін. Жоқ, мына ташты аңыздың ташын теріп, таштан да арылтайын, бақтағылайсаңыз, ташын тергенше ұшылық ба мен егіңіздер. Ташты аңыздағы таштан арылады, чоғырсаңызда арасында қақпай орасыз. Мұна бар, мұна көшетті орылым деп та қорқпайсыз. Орақ келдікені айтып тұратына таш етіп, таш өрде көшет бар деп. Таш өзі. Eski hem tegelen ötetten. Бар жоқ шыққанан ыңғайлы екен. Жасасақ болады екен авалар, инелері. Шыны жасайды. Жасайды. Жөніне ұғып көріп қойбай, жасап, азыртан баштаңыздар. Құдай үшін 60-70-ге шығып қойып тұрастар, 80-ге шығып қойып тұрастар. Бізден балам, меврем, чеврем жақсы жасасын. Шол байге жасасын, бай жасасын десеңіздер, азыртан кірішіңіздер. Азыртан кірішіп, жасап, үйретіп қойсаңыздар, балдар қалған ұлап кетсе, өздеріне жақсы. Düzgedeli жасайырсың. Мұна дәуір нәрсе айтып қойып, үшінші жолдастарына. Біз мен малды еме оған жоқ, чаңғаным жоқ. Өзім 11-ді күтіп алып, 3 жыл аққой баққам. Малдайға жақсы жүреді. Мал баққан адамдың 365 күн ойы да, көзі дағы малында болады да. Байлансаға жатқанда дағы, ана бе туын деп қалды деп, ана қарайып деп, өзің дәріленіп отасың, ошыда ойың. Ана уй тала қашып кетті үшілі. Ана балам қалды да, жәнің орытады, ошы яқта ойың. Өдіңіз біз қырғыз шындай, шұғай неме ұңғалашып қалғанбызда. Кавказдың елі, құд ұшындай ішқылаттағы белін ақшаны түйет, дүния кезін саяхаттап жүреді. Саясатта біз саяхатта жүреді. Біз үшілішті да қылмаймыз. Барымыз бекеріміз. Саясатшымыз шекеден барымыз. Мен сіздерге қап болмайсыздар. Өзімнің ағаларым деп жалпақ тілмен түсіндіріп отам. Жесін деп отам. Адави тілді ошпай айтып отам сіздергече. Сей ошындай тез жетеді де бізгече. Үстіртін адави тілмен түсінбейді қаласыздар сіздер. Тұра олар. Ошонша ансам сөздерін тамашалап та айтып отам сіздерге. Мисал қылып та айтып отам. Ошоншын олар сөз көңіл бұрыңыздар. Мен айтарым Нұрмамат ағаға рахмат. Қырғызда жақсы сөз бар. Өрдек өзі чөлде болса да өзі көлде дейді. Ошол Қошқарсада жашап тұрса дағы, ютубтан, ватсаптан көріп, атай чақырып, өкіметке тайындап, сіздерді чоғылтып, өке барып, ушул немен көрсетіп берік маңы. Мен елім ошоны баштасын, елім ушуны жасасын, рахмат саға деп айтып, ошо кішіге рахмат. Көрдіңіздер бе? Егер ал кіші чақырмағанда, мен башқа жақ кетіп қалсам мүмкін, башқа айылға, бүгін башқа аттай сөзсіз келеді, сағат келеді да олар. Ошонсыз келіп отырмын, ошол Нұрматеке аябай рахматына. Өзі алысына келе алмағанса дағы, ошол жерде тұрып, сіздерге тайындаған екен, келдіңіздер олар. Көчетті өзі беріп отады. Көчетті өзі беріп отады, көрдіңіздер бе? Жөнлей қойғамыз да оны. Ондайлығын емес. Ейлім деп, Жоқ, қықты пайдаландық да. Зияны жоқ қылы отыр. Мына да қықты, оның зиянды жағы қашан дозадан ашық егенде, көрек пайдаланғанда зиян. Сүйгізуге, тамырлады. Анан дәуір жағы бар. Қық деселе біз бұйылқы шыққан қықты сразу барып салып қойыз да, бұл болбойды. Сөзсіз бір жыл, хотя бы бір жыл, 2 жыл тұрыш керек дағы, ал же чиріп, өзінің бәқі газ шығат адамдағы ше. Білесе де қық үсіп кетеді ғой, ошо газ шығат атты. Ошодан өткөндөн кейін, анан өзі жерсеміксіз болып қалды. Ошонда зияны жоқ болады. Сразу келіп қойсаңыздар,
баягында ысып, тамырды наврат ол күйгізіп қояды. Ошон үчүн 1 жыл, 2 жыл сөзсүз неме кылып, орындап коюп, анан кийин пайдаланыңыздар да. Эми оны көңүңүздөр эле билесиздер, анча билбегендер болсо ошону сөз үйрөнүп алыңыздар. Салаттысын алып барыңыздар, салаңыздар, туура келбей табалар. Дагы көчөт боюнча дагы кимде кандай суроо бар? Бериңиздер. Мен өзүмдө болгон немеми баарын айтып берейин деп келдим мен. Тамашалап кече айттым эле, тиги семинардачы. Мен чет мамлекетте болгондо ушул менин ыкмам менен сатат элем, ар бирине депчи. А мен сиздерге бекер айтып берип атам. Элим жасасын ушуну. Үйрөнүп калсын, балдарына үйрөтсүн тем. Тез кыргыз элибиз өнүгүп өсүп кетели. Жерибизди жергечкүдөн, сүрүлүүдөн сактап калайлы деп. Эгер эл масштабтуу баарыбыз тегиз кыймылдап, тегиз ушуга аракет кылсак, жер көчкү дагы болбойт. Эрежеден кутулабыз, деградациядан кутулабыз. Жайыт дагы, чөп дагы кеңир болот алар. Полония дарагында эле ушинтип эксе болобу? Кайракы жерге мен Полония дарагын мына Калан көл деңиз дегенден кыйла бийик тастар, анан суук болгон жерге ончо өспөйт экен. Мен кен жылга атай эктирип көрдүк, көктөп атат. Мына ушунча чыккандан эле кыш кирет да. Анан эле кайта ба суук чөткөндө кайта ушуп алып кетип, кайта жаңылай берет экен да. Ал эми 1-майда гүлчүлөрдө болду, алар жылуу да бизге карагандачы. Ошон үчүн жердин климаты көтөрсө ошону андай сездер болот. Анан жер суук болбой акында болсо анда ора болуп каласыздар. 3 жыл көктөрдү кайра. Быйыл көктөр болду. Көрдүңүзбү? Ошол жер суук болот да. Үшүк алып кетип атат да. Ошону ар бир өсүмдүктү, ар көчөт эгип атканда сөз маани бериңиздер. Кара суда эгип аткан экен ак келбекти. Кара суунун климаты башка биздин азыркы айтып турбайсыздар. Азыркы мен айтып аткан бешөөдөн эч кандай неме болбоштор мына. Аябай 10 тонна алсаңыз да сактай бересиз аны. Жаңакты 10 тонна алсаңыз да сактай бересиз, коркпой ол күн ысып кетти, чирип кетет, эрип кетет дебейсиздер. Кара өрүк дагы ошондо миште бадам. Эми көрүп атасыздар мына немеде базарда 1 килограмм бадам 300-400 сом, миште 600-700 чыгып атат. Жаңак 200 сом. Көрдүңүздөрбү? Öyle gelen. Ооба. Мына бир түп эгер баары жеткиликтүү түшүнүктүү болсо сиздерге ондо сиздер ушул ишти сөзсүз баштаңыздар алар. Мен ушу сиздердин балдарыңыздар, небере урпактарыңыздар байгер жашасын, бай жашасын деп айтып атам. Өзүбүздө мүмкүнчүлүк турат, ушуну пайдаланып калалы деп айтып атам сиздергечи. Эгер Кытай болгондо бул жерде давно бу жердин баары туристтердин мекени болуп калат эле. Алар атай тоону, ананда коңдөөдө тоону бар. Чыптыга тупрак салып барып жер кылып анан эгип атпайбы? А биз баары турат алдыбызда. Маани берип жасап, ушу келечегибиз үчүн, балдарым, урпактарым үчүн деле жасап коюңуздар. Ошол эле жетет сиздерге чабала. Жакшы, түшүнүктүү эле болду окшойт баарыбыз, Эң сонун. Рахмат. Эжеке келди эле жана немени берем дедиңиз. Неме? Эжекени чакырыңыз. Бери кара. Resmi ver bak. Мына эжеке түшүндүрүп коеюн мен. Бериңиз. Мына атай ушу биргесип кетип атты сиздерге насып экен. Мына бул бадам. Өзү мындай кураңга окшоп турат да бадам. Ширин бадам бул. Баягы жана айттым эле, бекердин тузу татыбайт деп анан бекерге берип эртең калып кетпесин ушу боюнча. Атай жерден казып алып келдим, мынаны мен. Эктири азыркы немени көрдүңүзбү методду? Мына көрдүм. Сиз көрдүңүз а? Куд ушундай эгип ушуларды. Ушундай эгип, мына 10 түп. Мына сиздерге эгип алыңыздар мына. Ямаңыздар таяр казылуу экен. Ушул жерге мына ямага эктири жанагындагы. Баякындагы эгип, жылда көбөйтүңүздөр. Мына быйыл эккенди үйрөтсөк, Давай кайнол. кийинки жылдары кыйыштырганды Карарыкты мен ошо аксыдан көрүп келдим. чикенкелекенди үйрөтөйлү. Чикенкелеген кыйыштырганда өзүнчө бир чоң илим. Алдагычы. Ошондо үйрөтөбүз. Сиздер эле ушуга аракет иштесеңиздер эле, калганын биз жардам беребиз. Мектептерге да жардам берип атабыз. Сиздерге дагы сураңыздар, телефон аркылуу сураңыздар. Şu sizlerin hem жасай турган эле ишиңиздер калды эми. Мына айткандай, ошол аксынын пачатасында шунчалык токойда ким экенин билбейм да. Кимине аябай көп да. Барып бизге алып келгенбиз. Бурун орус экенден эмесчи. Директор болуп жүргөн. Алардын баары эгилген. Ал жерде кайнололор да эккен. Буйрук эткен экен, насип эткен экен, мына жеңиңиздерге келип атай сураңыздар эле, мен силерге көрсөттүм, абалар, агалар. Ушуну
Менің менетімді аттеке кетірбей, сөзсіз ішке ашырады деген ойдамын. Ардайым şu еліміз емгекшіл болсын, мемлекетімізде тыныштық орнатсын, берекелі болсын. Алла Таала Қырғыз елін өніп өсіруге жардам берсін. Biz daha gelecekte Kırgız memleketi dünyadaki en aldыңқы азыркы Швейцария дегендей Кыргызстан, Кыргыз мемлекети тоодойсуздагы тоонун барын баккылган экен деп рахмат айткандай мамлекет болойлу, ушундай эл болойлу. Биздин урпагыбыз дагы кылган ишибизге алар дагы ыраазы болсун ардайым. Şu işinde iyilik ola versen, şu kılgan işinde ırvaçtap, biz hem şu ılıkmalarda öğrenip, жақсы şularda gövrek ötkenge hareket kılabız. Hiç bol iş işinde. Rahmat. Rahmat yani, sen de işin görgeli olsun. Ata sizde de. Rahmat. Hareket kılabız hemen konuşma. Daha şu iyikilerden gelip durarız. Ha gelip durarız. Sizge söz değil. Hatta budalık